Мына ушундай толугу менен бүткөрүлүп, адамдар кадимкидей жашап аткан, ремонтко берилген жаңы новостройка домдон сатыла турган 3 бөлмөлүү квартира чыкты. Аянты 85 квадрат метр. Алып, кадимкидей ремонт кылып жашай берсеңиздер болот. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Квартиранын баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган, туугандар. Так, Ихлас курган домдун алдында турам. Мен турган жер Западный. Бул жерге келиш үчүн сиздер, туугандар, Западныйдын круговойнан Ак Тилек тарапка 700 метр, 800 метр түп-түз жүрүп келгениңиздерде мына ушундай чоң трассанын эле сол тарабында Ихлас курган домду көрө аласыздар. Туугандар, домдун алдына да келдим. Мына мен турган жер, туугандар, бул детский площадка болот экен. Анан жакшы жери бул жака личный машина кирбейт экен. Скорый да бир башка бир срочный машиналар эле кирбесе, а так машина киргизбейт экен. Анан могул жакта 3 очок самоордун местасы. Караңыздар, сонун болуп бүткөрүлгөн. Мындай кылып жакшына алып көргөзүп берип коюн. Сатылуучу жанагы 3 бөлмөлүү квартирабыз ушул блокто, мына акыркы подъездде 11-кабатта. Лифттин местасын көрүп атасыздар. Чыгып солго бурулсаңыздар, мына ушул квартира сатка чыгып аткан учуру 3 бөлмөлүү квартира. Планировкасы полусквозной. Эки тараптан күн тийип шамал жогуруп турат, туугандар. 11-кабат, 3 бөлмөлүү квартира, аянты 85 квадрат метр. Ремонтко берилген. Келип ремонт кылып кадимкидей жашай берсеңиздер болот. Себептен бул домдо адамдар уже жашайт, туугандар. Коридорлору кеңир экен. Бронированный эшик, ачып кирип келе бересиздер. Аянты дагы чоң эмес, кичинекей эмес, сонун. 85 квадрат метр, туугандар. Суу, свет, газ, отопление бардыгы болот. Бардыгы бар. Квартиранын ичи кумшубак, электромонтаж бүткөн, айнек терезелер коюлган, отоплениянын түтүкчөлөрү чыгарылган. Так, аянты 85, ошондо мына жагы кухня болуп аткан. Природный газдын турбасы көрүп атасыздар, бар экен. Бул ошондо кухня, туугандар. Жеңелерибиздин экинчи офиси, мындай айтканда, бул жактан чыгабыз. Бул жакты карасаңыздар, бул менимче бир детский, балдардын уктоочу бөлмөсү. Бөлмөлөр негизинен жакшы, кеңир эле. Азыр псо квартира мындай кичинекей болуп көрүнө берет. Ремонту бүткөндөн кийин квартира кыйла кеңейет, туугандар, ремонт кылып жүргөндөр билет. Так, бул конок бөлмө, туугандар. Караңыздар, кеңир. Полусквозной дедим го. Мына жактан айнек терезеси, анан мына жактан айнек терезеси бар. Эртең менен баштап обедке чейин кудай буйрса ушул тараптан күн тийип турат. Мына родительский спальняга, анан мына конок бөлмөгө күн тийип турат. Эртең менен баштап обедке чейин. Чыксаңыздар, мына жагы балкону. Ушул жерден дагы мына шаардын буш-буштары көрүнүп турат. Сулайман тоо дагы көрүнүп турат экен, көрүп атасыздар. Запасной пожарный ход. Анан, туугандар, ушул жери дагы мага жакты. Караңыздар, мына шаардын буш-буштары ушул жерден көрүнүп турат. Жанагы Барспектин круговою, Западный круговой деген. Көрөсүздарбы? Ишкабан бар да. Жакын. Машина базарга, жаңы түшүп аткан жанагы кийим-кече базарына деле жакын болуп калат. Тез эле барып келип турасыздар. Жакшы локация негизи, сонун жер. Анан айнек терезелерди ачып койдум. Тынч, байкап атасыздарбы? Сигнал, балдардын кыйкырган үндөрү эч нерсе болбойт. Себептен 11-кабат бийик болгондо эч нерсе болбойт. Анан чымын-чиркей деле мына өйдө тарапка чыга бербейт. Ошол. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Отоплениянын түтүкчөлөрү. Мына ушундай кыскасы. Жакшы. Лайктан басыңыздар, дос таныш туган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу 2 бөлмөлүү, 3 бөлмөлүү квартиранын видеосун жиберип коюңуздар, кирип көрүп коюшсун алардагы. Эсине чалыңыздар, келип көрүп кетиңиздер, телефондо иш бүтпөйт. Эң негизгиси ремонтко берилген, адамдар жашайт бул домдо кадимкидей. Вариант обмен жолдорун сурапмын, ал жагын ээси менен өзүңүздөр сүйлөшүп сурап аласыздар. Бул жагы душ өтө чоң экенчи. Квартирага киргенде оң жакта мына ажаткана. Так, аянты 85, ар бир квадрат метри канча деди? $790 бааланды. Анан кеми бар. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Өзүнө чалыңыздар, барыңыздарга ийгилик. Мен болсо бул чарылышты жыйынтайм, сиздер болсо ушундай сонун квартираны колдон чыгарбаңыздар.